ким болбосун рахмат айтат азыр эфирден. Энергия өттү, эстедик, балдар уктап калды жана башка деп. Менин телом энергиянын кызматын аткарып атат. Энергияны мен сиңирип алдым. Мен тазаландым. Эң биринчи уумду кетирдим. Эски түшүнүгүмдү кетирдим. Жоопкерчиликти мойнума алдым. Мен кыргызды ойготуучумун да, мен ойготушум керек. А ойготуш үчүн эмнелер менен ойготом? Кантип куткарам? Кантип дүйнөгө тагдыр буйрuyum? Ана мен мына мен азыр жашап атам, мен чоң ааламмын деп жашаганда, анан ошол жоопкерчилик, ошо энергия болуп туруп, анан батыш бийлебейт. Касиеттүү Арстан Алай, анын тобу кыргыз дүйнөнү бийлейт. Анткени ааламдын ролуна отуруп алды. Ааламдын ролуна отуруп алса, жердеги пенделер не кылат? Эчтеке кыла албайт. Келиңиздер, ошо акка айланыңыздар. Ал акка айланыңыздар, жаныңды. Ай ал деп атпайбы? Ал, ай деген сөз да ал. Айга теңеп атат аялды. Кайра мунун чечилиши бар. Айдан аял аян алат депчи. Айга теңеп атат. Ал ай дейт. Ансыганда эле ал ким? Ак. Жаның ак. Таның да ак. Эгер сен кирдетип үйбесең, кирдетсең кайра тазар. Анан эмненин кызматын кылабыз? Жандын кызматын, энергиянын, ааламдын кызматын аткарабыз. Кудай жерге түшүп туруп, адамзатты куткарбайт. Илимин берди, энергиясын берди. Ошон үчүн энергия өтүп атабы? Сен сиңирип ал. Мен эркекмин десем, кайсы энергиям өтөт? Ошон үчүн Арстан Алай аталганы, Алайга энергия түшкөнү, Арстан Алайга өтүп, Арстан Алай дүйнөгө кол салды, Алай бош калды деген математика жыйынтык. Эми Арстан Алай деген аты өчтү дагы, чоң аалам Арстан Алай болуп калды. Арстан Алай чоң аалам. Арстан Алай ааламдан энергия алып калды, Алайдан эмес. Арстан Алай Алайдын эмес, чоң ааламдын ролун аткарып калды. Мына мен ушинтип жашайм, мен чоң ааламмын деп. Мен акмын деп. Мен пендечилик дүйнөнү жаптым деп. Куйруктуу жылдыз түшкөндө энергиясы Арстан Алайга отурду. 15 секунд Арстан Алай өчүрдү. Иньяндын күчүн, диндин күчүн, могу кара күчтү, эволюциянын күчүн, ааламдын күчүн дейт да. Эмнеге ааламдын күчү жабылды дегенде, аалам мурун башкарып кетсе, азыр адам башкарып, аалам аткарып калды. Мына ошол жерден биз эмне менен башкарабыз? Аалам аркылуу дүйнөнү башкарабыз. Аллах аркылуу башкарабыз. Аалам күчтөрү аркылуу башкарабыз. Курал эмес, саясат эмес, каражат аркылуу эмес, дин аркылуу эмес, техника аркылуу эмес, жөн эле энергия катары. Ошондуктан ал ак сиздин денеңизге, аалам же денеңизге жан болуп киргенден кийин рак, шишик, бисик, жара жана башка айыкпагандар ошондон пайда болуп атат. Эмнеге? Сиз эмоцияда жүргөндөн. Ана медицина эч таасир эте албай атат. Диагнозуңду таппайт. Арстан Алай таап берет аны. Айыктырып коет. Мен жакында ошо эжелерди чыгарам. Рактан айыккан эжелерди, үмүтү өчүп калган эжекелерди чыгарам. 1-2 ай өтсүн, медициналык справкасын алып келсин. Бул мактаныч эмес. Бул кыргызды таанытуу. Бул энергияны таанытуу. Бул ааламды таанытуу. Бул улуулукту таанытуу.